Кочкор FM 88.8. Окей радиосу үй бүлөлүк радио. Кутман кеч ардактуу угармандар, мына ушундай жагымдуу ырлардын коштоосунда биз өз уктурууларыбызды улантабыз. Азыркы саатыбызда эфирде жалгыз эмесмин, коногубуз бар. Тааныштырып өтөйүн. Бүгүнкү эфирибиздин коногу өзгөчө жаш акындарды сиздер менен тааныштыралы деп турабыз. Алардын тушоосун кесип, таланттарын менен таанышып, батаңыздарды алалы деген ниетте Арзыбек Жанышбек уулу жаш акын уулуңуздар биздин коногубуз. Кош келипсиз. Саламатсызбы? Кандай келе алдыңыз? Жакшы, рахмат. Бүгүн сиздин талантыңыз менен таанышалы деп турабыз. Өзгөчө акындык жолуңуз менен таанышып өттүк. Кандайча акын болуп баштадыңыз? Акындык ырларды элге тартуулай баштадыңыз? Саламатсыздарбы биринчиден? Биринчи эле кыргыз эли менен да саламдашып кетели. Алгач эле сизге жана ушул Окей радиосуна ыраазычылык билдирем. Атайын ушундай жаш акындардын талантын элге тааныталы деген максатта ушинтип конок кылып чакырып, эл менен байланыштырып, ошондой ортобузда көпүрө болуп берип атканыңыздарга ыраазычылык билдирем. Анан ал эми сиздин сурооңузга келсек, кантип баштап калдыңыз десек, бул негизи мектепти бүткөн жылдары 6-7 жыл мурун башталды. Ал учурда жанагы айылдан эле жаш бала болуп, шаарга окуганы, иштегени келген учурда аябай апабыздын, атабыздын колунан чыгып, уядан учуп дегендей, ошондо шаарга келип аябай кыйынчылык көрүп, ушундай учурлар да келди да. Негизи китеп көп окуган бала болчумун, анан көркөм нерселерди жазып, мындай кара сөз түрүндө жазчумун мурун. Бирок шаарга келип ошентип апамы сагынып, куса болгон учурда анан бир күн жатып эле ушундай кыйналган учурда анан чыгага келди да. Анан апам жөнүндө ошентип сагынып куса болуп жазган ыр эмесинде. Азыр сиз ушинтип сурасаңыз, анан ошол эсиме түшүп атат. Эң сонун ооба жөн эле талант чыга койбойт, өзүнчө бир ситуация керек дейт эмеспи? Сизди биз мугалим катары тааныйбыз. Жеке өзүңүздү тааныштырып өтпөйсүзбү? Сиз айтып кеткендей эле, атым Арзыбек, азыр учурда 25 жаштамын. Акыркы 3 жылдан бери ошол агартуу тармагында жаштардын азыркы тил үйрөнүүгө кызыгуусу күч жаштар аябай толтура болуп көп кызыгып атат. Бул дагы бизди кубандырат. Ошол жаштардын тил үйрөнүүсүнө, тил үйрөнүп чет өлкөгө барып, жөн эле ошол жакта калып калбастан, чет өлкөгө барып, ошол тили менен ааламды көрүп, эл көрүп, жер көрүп, алган билимдерин кайра Кыргызстанга алып келип, Кыргызстандын өнүгүүсүнө салым кошуусу үчүн эмгектенип келатабыз. 3 жыл болуп калыптыр. Ошол 3 жылдан бери студенттер менен иштешип, англис тилинен сабак берип, анан тарбиячы болуп дагы эмгектенип келем. Кант шаарындагы чүй жетекчилерди даярдоо окуу борбору деген сонун бир окуу жай бар, окуу борбору бар, ошол жакта эмгектенем. Кандай сонун, сиз жасаган иш, сиз жасаган кызмат эң ыйык бир иштердин бири деп айталы. Ишиңизге ийгилик. Ал эми азыркы кезекте апаңыздан баштайлы. Энеме болгон кусалыктан ыр жолум башталды дедиңиз. Энеңизге арналган ырларыңыздан окуп бересизби? Албетте. Апамдын туулган күнүнө атайын ыр жазып, ушинтип ырлар менен куттуктап турам. Уруксат берсеңер, ошол апама албетте жазылган ырдан баштайлам да. Апаке, ырларында бүтпөгөн жомогумсуз, жан тирегим, асказоом, жөлөгүмсүз. Туулган күнүңүз куттуу болсун апаке бай, башкалардан башкача бир бөлөгүмсүз. Апа, сизде ааламда жок сулуулук бар. Апам айтса, акылмандык, улуулук бар. Апам үйдө болбой калса үшүп калам. Апам барда жан дүйнөмдө жылуулук бар. Сиз күлгөндө күн нурларын чачкан сымал, тамшанамын бал ширесин таткан сымал. Бактыбызга күлүп жайнап бар болуңуз, сиз бар дүйнөм бейиштөрүн тапкан сымал. Бактыбызга күлүп жайнап бар болуңуз, сиз бар дүйнөм бейиштөрүн тапкан сымал. Ыр эмес бекен дейли. Бардык энелер аман болсун. Алдыдагы жагымдуу чыгарманы сиздин көркөм окуган ырыңызга шерик кылып жуп болсун дейли дагы. Султан Садыралиев ыраазымын сага деген ырын угармандарыбызга суналы. Bir özüme uşulurdu arna
жакшы сөз жан эргитет. Окей радиосу көңүлдү сергитет. Мынакей урматтуу угармандар, мына ушундай жагымдуу ыргактардын коштоосунда биз поэзия мүнөттөрүн улантабыз. Бүгүнкү студиябыздын коногу өзүңүздөргө тааныш болгондой эле Арзыбек Жанышбек уулу сиздерге өзүнүн таланты менен таанышканы келди. Колдоп, коштоп СМС билдирүү жиберип турсаңыздар дагы болот. 0559 911 444 номуру сиздер үчүн ачык. Арзыбек, айтсаңыз, кайсы учурларда сиз ыр жазууга эргип аласыз? Көп учурда жанагы чарчап турган учурда жанагы кээде ушундай учур болот. Жан дүйнөң суусап калат да. Мен ошол учурда көбүнчө ыр жазганы аракет кылып, же болбосо Илхам деген барго. Ошол Илхам экөөбүз аябай кээде жакын дос болуп калабыз, кээде аябай алыстап кетебиз. Жакын болгондо пайдаланып ошол чыгармачылыгыма дагы ырларды кошуп жазып калайын деп аракет кылам. Кээ бир учурда алыстап калабыз. Бирок көп учурда жалгыздыкта жазам го. Жалгыз болгондо келет. Жалгыз болгондо. Түн ичиндеби же күндүзбү? Көбүнчө түн ичинде. Кызыктуу. Өзгөчө чыгармачыл инсандардын жан дүйнөсү мен үчүн дайыма кызыктуу. Ооба, кандай биз көрбөгөн нерсени кантип алар көрөт деген сыяктуу. Сезебиз көбүнчө. Жакшы. Негизи бул темаларга кайсы темаларга ыр жазасыз? Негизи ата-эне жөнүндө жазган ырларыңызды окуп чыктым, мага аябай жакты. Андан башка кайсы темаларда жазасыз? Андан башка аз да болсо мен Инстаграмда кичинекей баракчам бар. Анан ошол жака ырларымды киргизип турам. Анан жанагы угарман, көрөрман, окурмандардын дагы талабына карата жазган аракет кылам. Анан көпчүлүккө сүйүү темасында жазган ырлар жагып ошол сүйүү темасында сурашат да. Анан өзүм дагы байкап көрсөм, менин ырларымдын көпчүлүк басымдуу бөлүгү сүйүү темасында экен. Ошондо менде суроо жаралды. Акын бирөөлөрдүн суранычы боюнча жазганда чындап жан дүйнөсү менен жазган болобу же өзүнүн эргүүсү менен, илхамы менен жазгандабы? Кандай жооп берсек болот? Туурасы мындай болот го дейм. Жан дүйнөдө негизи сүйүү дагы, ата-энеге болгон сүйүү, достукка, баардык темадагы нерселер жан дүйнөбүздө бар да. Анан ошонун кайсынысын биз каалап чыгарсак, ошол чыгат деп ойлойм да. Анан бул мен үчүн кыйын эмес. Анан илхам келген учурда өзүм каалаган, өзүмө жаккан темаларда жазып чыгара беребиз. Демек, экөөнө тең бармын. Буйрутма менен дагы жаза алам, өзүм дагы жаза аламбы? Буйрутма менен жаза алам десем бир аз туура эмес болуп калат. Көпчүлүк учурда мен андай буйрутма ала албайм да. Кээде суранычтар болот. Менин сүйгөн кызымдын туулган күнү болчу, ошого арнап жазып бер, мага жазып бер деген суранычтар болуп калат да. Бирок көп учурда мен андайларга мен жаза албайм. Жазып баштаганда бизге кабар берип коюңуз. Угармандарыбызга дагы сунуш катары айта кетели, сиздин социалдык баракчаларыңызда аябай активдүү, жагымдуу ырларды бөлүшүп турганыңызды көрдүк. Урматтуу угармандар, эгерде кененирээк биздин коногубуздун ырлары менен таанышкыңыз келсе, анда Instagram баракчадан катталып ырларын окусаңыз болот. Албетте. Айта кетсеңиз, негизи кесибиңиз боюнча англис тили мугалимисиз. Англисче дагы ыр жазган күндөрүңүз болду беле? Англисче бир жолу бир сунуш түшкөн, атайын ушундай конкурс болуп атыптыр. Досум ошол жактан аракет кылып көрбөйсүңбү? Англисче ыр жазып эме катышып көр, жакшы тажрыйба болот деп ойлойм деп бир досум сунуштап калды. Бирок англисче менин колуман келген жок, же болбосо илхам келген жок, же менин колуман келген жок да. Себеби көбүнчө кыргызча жазып, кыргыз тилдүү болгонубуз үчүн кыргызча эле келет окшойт. Вау, кандай сонун. Мен тил билсе, ыр жаза алса, демек экөөнү айкалыштыра алат адамдар деп ойлочу элем. Жок, андай болбойт. Бирок эме бир учур болгон. Эме мен түркчө дагы билем, балким билесиз. Анан түркчө бир жолу болгон. 4 сапыр менен бир жерге барып достор менен чогулганда ошол түркчө бир аз айкалышып, жакшы жаралган болчу. Бирок англисчеден андай боло элек. Кандай сонун, кандай сонун. Англис тилинин убагы келе элек деп туралы анда. Жан дүйнөңүзгө сиңип кирип, эне тилиңиздей болуп калганда, балким сонун шедеврлер чыгат. Буюрса. Кандай сонун. Анда эмесе алдыда сүйүү темасы деп дагы ачып калдыңыз. Сүйүү жөнүндөгү ырларыңыздан бөлүшө кетсеңиз. Сүйүү жөнүндө дагы бир ыр окуп берейин анда.
жактырып сүйүп туруп жакындап бара албадым. Издедим айла амал, таппадым, таба албадым. Көзүңө тике карап сүйөрүм айткым келди, сүрөтүн карап айттым, өзүңө айта албадым. Агарып аткан таңды сен менен тоскум келип, кызарып баткан күнгө сен менен жетким келди. Колуңдан бекем кысып, сүйүүмдү так билдирип, башкага ырабы көрбөй өзүңдү кетким келди. Ааламдан артык көрдүм, аттиң сен билген жоксуң. Оюмда жашап бирок жашоомо кирген жоксуң. Саамайың сылаап сенин сүйөрүм айтпай калдым. Башкага тийип кеттиң, сен мага тийген жоксуң. Бүттүбү? Кызык жеринде. Ооба, негизи жашоодо аябай парадоксалдуу учурлар көп. Эгерде сиз бул айымга жетип калганда, мындай ырлар жаралмак эмес, кандай ойлойсуз? Балким, бирок бул ыр менин жашоомон алынган жок, Кудайга шүгүр. Кудайга шүгүр. Негизи көпчүлүк жанакы мен ыр жазып, көпчүлүк ырларымдын сүйүү темасында ыр жазганда көпчүлүк айтышып калат да, анан ушундай болгон турбайбы, анан мындай болгон турбайбы деп айтып калышат. Бирок башка акындарда кандай билбейм, мен айлана чөйрөнү карап дагы илхам ала берем да. Айлана чөйрөмдөгү досторум, балким тааныштарым же интернеттен, соц тармактардан бир нерселерди окуп калсам деле ошолордон бир ой келип калса, ошол темада жазганы жаза алам да. Бул ырдын эме тарых таржымалын айта кетсем, аябай кызык мен үчүн. Ошол бир досум болчу, анан ошол досумдун аябай 3 жылдан ашык сүйгөн кызы менен ошол аягында чогуу болушпай калдыган да. Досум келип ошентип мага арманын айтып, ушундай болду досум деп мага келип арманын бөлүшкөндө, анан жан дүйнөм менен сездим да. Балким ошону көп ойлонгондуктанбы, ушул ыр ошонун артынан жаралды. Ошол 3 жылдан ашык сүйлөшкөн кызы башкага бирөөгө тилекке каршы тийип кеткендиктен ушундай учур болгон болчу. Вау. Чыгармачыл инсандардын жан дүйнөсү башкача болот десе, бир аз сын көз караш менен карачу элем. Эми чын эле айраң таң калып отурган кезим. Азаматсыз. Бизге SMS билдирүү келиптир угармандардан. Жаңыртып өтөйүн. 560 номурундагы угарманыбыз жазып жатат. Салам аке радиосу дейт. Арзыбек байке, өзүңүзгө жаккан ырыңыздан бир эки куплет айта өтсөңүз дейт. Жаккан ырыңыздан ооба. Арзыбек байкебиз окуп берип жатат азыр жакшы көргөн ырларын. Чоң рахмат SMS билдирүүңүзгө. Мынакей биздин угармандарга байке болуп калдыңыздар эле. Жакшы. Ал эми биз азыр бир музыкалык тыныгууга кетели. Ал тыныгуудан соң кайрадан улантабыз.
Ала Тоо койнунда жаңырып жаткан Үй бүлөлүк Оке радиосу поэзия мүнөттөрү. Бүгүн колуна калем алып, өзүнүн жон териси менен сезген сонун сезимдеринин баардыгын ыр аркылуу элге жеткиргиси келген уулуңуздар менен конокто сиздерди тааныштырып жаткан учурубуз. Арызбек Жанышбек уулу студиябыздын коногу. Кайра дагы бир жолу кош келдиңиз дейли. Бүгүн ушинтип студиябызга келип, поэзия мүнөттөрү уктурубузду көрккө бөлүп турганыңызга терең ыраазычылык. Өзгөчө сүйүү жөнүндө жазган ырларыңыз дагы баарыбызга жагып отурат. Дагы кандай ырлар, кайсы темаларга ыр жазасыз? Мен көбүнчө ошол жанакы айтып кеткендей эле сүйүү темасында, анан адамдарга акыркы учурда мен жөн эле ыр тартуулагым эмес, ошол ыр аркылуу да бир нерселерди айтып бергим келе баштады да. Ошондуктан жанакы ата эне жөнүндө көбүрөөк жазып, апаны сагынуу боюнча, анан бакыт, эмне бакыт жөнүндө ушул темаларда дагы көбүрөөк жаза баштадым. Вау, чыгармачылык деңгээлиңиз өсүп баштаган турбайбы? Жөн эле кадрдагы нерселер эмес, дагы андан жогору нерселер жөнүндө. Анда бакыт тууралуу ырыңыз кандай? Бакыт тууралуу окуп берейин анда. Бакыт. Бакыт мага таңдын эрте атканы. Бакыт деген күткөн жандын кайтканы. Бакыт мага эртең менен апамдын тур балам деп жылуу жумшак айтканы. Бактылуулук жашайт менин ичимде. Бактылуумун болсо баары күчүндө. Бакыт издеп жүрөт элдер чет жакта, билсең бакыт ар адамдын ичинде. Бакыт сенин сүйүп кылган ишиңде, бактылуулук сени сүйгөн кишиңде. Көзүң көрүп, кулак укпайт бакытты, бакыт сезим, сезүү керек ичиңден. Апаң күлсө, жайдары ошол бакыт. Күн сыяктуу нурларын турса чачып, атаң келсе эркелеп күлүмсүрөп, ошол убак баа жеткиз, ошол бакыт. Кийим кечең барлыгы бакыт эмес, аны кийген балаңдын баары бакыт. Той кечелер, туулган күн, майрам эмес, жаш баланын ойну, күлкү, шаңы бакыт. Той кечелер, туулган күн, майрам эмес, жаш баланын ойну, күлкү, шаңы бакыт. Баракелде дейли, кандай сонун ыр. Баарын таштап атенемдин жанына кетким келди. Сонун ырлар, сонун ыргактар жаңырып жатат. Сиздин дарегиңизге дагы бир суроо келип калыптыр. 45-60 номурунда угарман: салам, менин сүйүктүү радиом дейт. Саламатчылык. Арызбек, айтсаңыз, ырларың аябай жакты, дагы да сага чыгармачылык ийгилик каалайм дептир. Ооба, мына ийгилик деген ушул. Мына ушинтип аз-аздан болсо дагы сизди жакшы көргөн, колдогон угармандарыңыз бар. Кандай кубанычтуу. Айтсаңыз, негизи эле талант жөн эле жерден чыга койбойт. Аккан суу агат демекчи, сиздин ата энеңизде, үй бүлөңүздө дагы ырга жакын, сөзгө жакын, сөзмөр кишилер барбы? Ушул суроо акыркы учурда көп уга баштадым ушул суроону. Анан чын эле ойлонуп карасам, менин өзүбүздүн үй бүлөбүздө жок экен да. Жок экен, антип ырга жакын же чыгармачылыкка жакын адамдар жок. Бирок менин бир байкем бар, атамдын иниси бар. Ошол байкем чыгармачылыкка жакын, сөзмөр адам да. Тилинде мөөрү бар деп коет эмеспи? Сөз айтып атканда эле тим эле аны уккун келип, сөздөрдү куйгуштуруп эле сүйлөп, ушинтип аябай жакшы сүйлөгөн байкем бар. Анан кээде дагы ыр жазып коет. Биздин ар бир эле адамдарда бар болуш керек, бир туугандар деген группа бар эмеспи? Ооба. Ошол жака 4 саптан сонун кылып эме жазып жиберип коет. Туулган күндөр менен куттуктап. Анан бирок андан башка бизде деле жанакы атайын чыгармачылыкты жолдоп ушундай жаатта кеткен бизде анчалык адам жок болчу. Жакшы, сонун. Ооба, эгер сиздин үй бүлөңүздө жок болсо эле менин канымда жок деген нерсе эмес экендигинин далили. Ошондуктан жети атабызды сурайт эмеспизби? Демек 2-3 муунда жок болсо, андан мурунку муундарда бардыр. Ошондуктан сизде ушул талант азырга чейин жашап келе жатат. Сонун. Группаларга жиберип калат дедиңиз ырларды. Аны жазып сактаган же бир баракчага, гезитке чыгарган учурлары болду эле? Байкеңиздин. Байкемин менин билишимче жок, андай болгон эмес. Мындай аябай деле ал жаатта кетпегендиги үчүн жон гана группаларга жиберип, жон гана ошол сөз келгенде сүйлөп, ушинтип эле жүрөт. Болгону бул жерде ырлары сакталбай калат го деген кайгы капа тартып жатам. Сиз кандай сактайсыз ырларыңызды? Мен негизи мурун менде дагы жон гана ошол жеке өзүм үчүн гана жазып, ошол илхам келгенде гана жазып чыгарып коюп, ушинтип эле жүрчүмүн да. Анан
алардын баардыгы убакыт өткөн сайын жанакы эскирип жоголуп баратканын байкап, анан азыр жакшыраак олуттуу мамиле жасай баштадым да. Чогултуп, кадимкидей телеграмдан өзүнчө группа ачып, атайын күндөөлүк жазып, ошол жака сактап, ушинтип сактай баштадым азыр. Себеби мындай сөз дагы, ыр дагы бул эмгек менен келет эмеспи? Атайын ар кимден эле чыга бербей турган нерсе бул. Ошондуктан ага дагы жакшы мамиле кылып, эме аягына чейин сактаганга аракет кыла баштадым азыр. Кандай керемет. Ооба, жазылган нерсенин дагы сакталып калышы оор бир түйшүктү өзүнө артып келет. Ошондуктан эгерде алдыда ырларыңыздын кийинки муундарга да калышын кааласаңыз, баарын көздүн карегиндей сактап, буйруса колдон келсе китеп кылып чыгарып, ошондой чоң ийгиликтерди каалайбыз. Сиздин Мен бир акын деген сонун бир ырыңызды окуп калдым эле. Аны менен угармандарыбыз дагы таанышса деген тилек бар. Албетте. Мен бир акын деген атайын сүйүү темасында жазылган ыр, ошол менен силерге бөлүшүп кетейин. Көйдөнүмдө тартым бар кетпей калгам. Кет десе да жанынан кетпей калгам. Кантип ырлар жазасың деп сураба, мен акынмын сүйүүгө жетпей калгам. Көкүрөктө ызам бар айтпай калгам. Таштак жолдон кайт десе да кайтпай калгам. Кыялдарың барбы сенин деп сураба, мен акынмын кыялына жетпей калгам. Көңүлүмдө таарыныч бар кетпей калгам. Сен дегенде башкасына кетпей калгам. Сүйүү менен сүйүүлүүнү сурабачы, мен акынмын сүйүүдамын сезбей калгам. Сүйүү менен сүйүүлүүнү сурабачы, мен акынмын сүйүүдамын сезбей калгам. Ширкен, кандай гана сөздөр, кандай гана керемет ыргактар. Ооба, сүйүүгө жетпей калган үчүн мына ушундай жагымдуу ырлар чыгып жатса керек. Мен сиздин сүйүүңүзгө жетпей калганыңызга ишенбей турам. Муну дагы башка бирөөнүн окуясы дебеңиз. Ар кандай учур болот. Бул ырдын тарыхы жөнүндө сурасак болобу? Бул ырдын тарыхы күтүлбөгөн суроо. Бул ырдын тарыхы аябай деле тарыхы жок. Көпчүлүк ушинтип сурап калат да. Жана айткандай эле, ушинтип мен жазган ырларды элдер менин жашоомо салыштырып көп сурашып, анан сен сүйүүңгө жетпей калдың беле, же болбосо сүйгөнүң таштап кеттиби деген ар кандай суроолор болот. Анан ошонун негизинде ойлонуп эле мындай сүйүүсүнө жетпей калган акын деген ой келип, анан ушул темада жазылган. Ооба. Мен толугу менен ишенген жокмун. Макул, кантсе дагы да сонун ырларды күтүп калабыз. Сүйлөшкөн кызыңызга эгер угуп жаткан болсо, бир аз алыстай турсаңыз болот сонун ырлар чыгышы үчүн. Ал эми менин кезектеги суроом мындай. Чыгармачылыкка негизи берилүү бир аз кыйын. Анткени турмуш тиричилик бар, жумуш бар, үй бүлө, жеке жашоо дегендей. Ал нерселерден сурулуп чыгып, ыр жазып олтурганга кантип убакыт табасыз? Бул менин эң жакшы көргөн хоббилеримдин бири десем болот, ыр жазуу. Анан хоббиден дагы бул менин Арзыбек деген менин бир бөлүгүм да. Бул нерсени ажыратып коюу дагы өтө кыйын. Анан буга аябай олуттуу мамиле жасайм, айтып кеткендей эле. Анан мисалы тил үйрөнгөндө дагы мындай кагыл менен көп практика кылбай, көп аныга көңүл бөлбөсөң, аны деле унутуп каласың да. Ошон үчүн көбүнчө практика кыл дейт эмеспи? Ошондуктан мен дагы ар дайым ыр жазып, өзүмдүн билимимди ашырып, дагы кандай жакшыраак ыр жазсам болот деп ошонун үстүндө көп иштейм да. Ушундай. Кызык суроо дагы бир. Акындык өнөрдү өрчүтүү үчүн кандай ыкмаларды колдоносуз? Акындык өнөрдү өрчүтүү үчүн эң эле биринчи мен ойлойм, китеп окуш керек деп ойлойм. Көп китеп окушубуз керек, сөз байлыгыбызды өстүрүшүбүз керек. Өзүбүздүн сөз байлыгыбыз аз болуп атса, анан ошол аз сөз байлыктын ичинен дагы сөздөрдү куруу өтө кыйынга турат. Себеби чын эле ыр жазып жатканда мындай миңдеген сөздөрдүн арасынан, 100 миңдеген сөздөрдүн арасынан ошол уйкаш келген, топ келген сөздү табыш керек. Анан антип топ келип уйкашпаса, ырың дагы өзүнүн деңгээлине жетпей калат. Ошондуктан аны кылуу үчүн дагы сөзсүз түрдө китеп окуп, арабий тилдеги сонун китептер бар, ошолорду окуп, бизден дагы улуу даражадагы
акындардын китептерин, ырларын окуп, алардын кандай жазышат, кандай метод менен жазышат, ошолордун баардыгына маани берип карап туруш керек. Ошондо гана биз акындык өнөрүбүздү же болбосо чыгармачылыкта алдыга өсүп өнүгө алабыз деп ойлойм. Ооба, бул оюңузга сөзсүз 100% кошулам. Анткени биз дагы поэзия мүнөттөрүнө даярданганда акындардын ырларын, жаш акындардын ырларынан даярданабыз. Кээде уйкаштыгы аябай сонун, бирок мааниси жагынан ошол ойду, идеяны бере албай калган акындар дагы бар. Кээде балким ал бышып жетиле элек чагында жазган ыр болушу дагы мүмкүн, мен критикалабай турайын. Ошондуктан сиз айткандай, ооба, уйкаштыгын табыш керек. Ошол идеяны дагы бере алган деңгээлге жетүү керек. Жакшы нерсени айтып кеттиңиз да, ошол кээ бир азыркы көп чыгып калышат. Акындар, жаш акындар чыгып атпайбы? Анан алардын ырын окусаңыз, чын эле алар фокусту ошол уйкаштыкка гана берип коет да. Анан кеп анда эмес да. Мисалы, бир бут кийим кийгенде дагы бир бут кийимди кийип алып эле басып кете албайсың да. Эки бут кийимди сөзсүз кийиш керек. Мисалы, колгап кийгенде дагы эки колгапты кийиш керек дегендей. Анан ал учурда дагы биз эки нерсени тең сөзсүз карашыбыз керек да. Уйкаштыкка эле фокусту коюп туруп, уйкаш сөздөрүбүз уйкаш болгону менен ал канча куплет, 3-4 куплет болсо дагы бир идеяны берип, бир нерсени адамга жеткирип, деп ойлоно турган кыла албаса, демек ал ыр өзүнүн миссиясын тапкан жок, өзүнүн деңгээлине жеткен жок. Ошондуктан биз уйкаштыгын эле эмес, ошол идея негизги маңызын ошол дагы маани берип, ошого дагы маани берип, ошого карашыбыз керек деп ойлойм. Акындарыбыз мына ошол деңгээлге жетет деген үмүттөбүз. Ал эми кезектеги ыр эмне жөнүндө болот? Кезектеги ырды кайра эле сүйүү темасына бербестен биз аял заты тууралуу дагы мен бир ырым окуп бергим келип турат. Кандай сонун. Биздин бул эфирге чейин чак түштө аял асыл зат деген темада биздин бир эфир болгон. Аны дагы ага дагы эр шаркак болгон жуп ыр болсун. Ооба. Кепсизде. Аял заты чын эле биздин жашообузда эң негизги ролдорду ойнойт. Ошондуктан аял затына канчалык биз ыраазычылык айтсак дагы, канчалык биз сүйүүбүздү билдирсек дагы аз эмеспи. Ошондуктан мен дагы жакшы сөздөрүмө арнагым келип турат. Аял болот ааламдын асыл жаны. Аял экен жашоонун көркү, багы. Аял болсо алыста жакын болот, аял жокто татыбай ташыңда. Аял менен акыйкат чыркыраган, аял үчүн эркектер ыркыраган, аял зат деп ырчылар оон жазып, аял үчүн акындар ыр кураган. Аял болот тынчтыкты сактап турган, аял экен ирээттеп тактап турган, аял гана мээр төгөт эркелетип, аял болот чын дилден мактап турган. Аял барда акын бар мактанууга, аял болуп апалар даңкталууда, аял эжем, карындаш, бир тууганым, аял гана татыктуу бар калууга. Аял кече сүйүүгө себеп болгон, аял бүгүн сүйүүгө себеп болот. Аял затка аяр сөз айтуу керек, аял бизге эртең да керек болот. Аял затка аяр сөз айтуу керек, аял бизге эртең да керек болот. Баракелде деп мына ушул дүркүрөгөн кол чабууну сиздин калемиңизге жаңыртып өтөлү. Бүткүл Кыргызстан боюнча Үй бүлөлүк Оке радиосунун толкунунда жаңырып жаткан учуру. Урматтуу угармандар, 055999444 номуруна биздин коногубузга суроо жиберсеңиз болот. Анын чыгармачылыгы тууралуу же ырлары тууралуу сизге кызык болгон жактары бар болсо, анда суроолоруңуздарды күтөбүз. Өзгөчө акыркы сабыңыз мага бир ойду жаратты. Аял бизге эртең да керек болот деген. Эгерде бул ырдын баш жагында айтылса, мен ага такалмак эмесмин. Соңунда айтылган үчүн бир аз суроо жаратты. Эмне үчүн бул сөз менен бүтүрдүңүз? Негизи бул жанагы 8 мартка карата жазылган ыр болчу. Анан 8 мартта мындай эмеспи? 8 март аялдардын майрамы деп ошол күнү гана биз белек беребиз, гүл беребиз, анан майрам менен куттуктайбыз, анан кафеге алып барабыз балким, жакшы тамактарды алып берип, сый көрсөтөбүз да. Анан бул нерсе менен айткым келгени, мындай эртең дагы керек болот дегени мындай. Биз ошол күнү гана биз белек берүүгө же болбосо аял затына 8 мартта гана жакшы сөз айтышыбыз керек эмес да. Аял заты бизге жана айтып кеткендей эле кечээ дагы сүйүүгө себеп болгон да. Кечээ дагы ал биз менен болгон, бүгүн дагы биз менен, эртең дагы биз менен боло турчу зат да. Анан аны бир жылда бир эле жолу мактап, бир жылда бир эле жолу белек бербестен, ар күн сайын даң азалап, даңктап турушубуз керек деген ойдо жазылган нерсе.
Бали. Сөзүңүздү актап өттүңүз. Жагымдуу ыргактарды суналан да биздин аба ырайыбыз болгон айымдарга арналсын. Айган Шабдиева ырдайт аба ырайымсың. Жан дүйнөбүздүн азыгы болгон поэзия мүнөттөрү ободо жаңырып жаткан учуру. Сиздер Үй бүлөлүк Окей радиосун тыңдап жатасыздар. Бүгүнкү поэзия мүнөттөрү берүүбүздүн коногу Арзыбек мырза, Жанышбек уулу. Айтсаңыз, негизи эле буга чейин дагы эң улуу биздин акындарыбыздын чыгармаларын окуганда көбүнчө жарыктык же айлана чөйрөгө, табиятка арналган ырлар дагы бар. Тар заман, зар заман, алар дагы канчалык оор чыгармалар. Мына ошол сыяктуу сиздин дагы ырларыңыз барбы? Ооба, менде тагдырга атайын тагдырга нааразы болуп жазылган бир ырым бар, ушундай. Кааласаңыздар окуп берейин. Албетте. Тагдыр. Тагдыр неге ары бери чайкайсың? Көздөн жашты агызасың, тайбайсың. Эңсегенге жетер кезде капыстан шашпагын деп колду бутту байлайсың. Тагдыр неге бир чечимге келбейсиң? Бирин айга, бирин жерге теңдейсиң. Тагдыр дебей эмгек кылат канчасы, же аларга сыйлык дагы бербейсиң. Тагдыр мага жакшы жашоо жазбапсың, таштак жолдо калтырыпсың, байлапсың. Жакшы болсоң, эмгек кылсаң берем деп, тагдыр мени жаш баладай алдапсың. Жакшы болсоң, эмгек кылсаң берем деп, тагдыр мени жаш баладай алдапсың.
эмнелеримди билбей калдым. 40 же 50 жаштагы мырза окуп аткандай болду. Көптү көргөн деп айтсак болобу бул ырыңыз менен? Ооба. Бул ырдын тарых таржымалы кандай болду эле? Бул өтө кызык, ары өтө чоң темадагы бир история деп тарыхты айтсам болот. Кыскачараак айтып берсем, бул мен жакында эле 4-5 ай болуп калды, Германия өлкөсүнөн келдим. Германияга барып жумуш издеп, жумушта иштеп, анан тилимди өнүктүрүп, эл көрөйүн, жер көрөйүн деген максатта ошол жака барып келдим. Бирок биринчи 2 жумушта иштеп калдым тилекке каршы. Биринчи жумушумда аябай жакшы жумуш болчу. Тил менен англис тили, түрк тилинен атайын интервьюлардан, тесттерден өтүп анан барган болчумун. Анан бирок ошол баргандан кийин эми мына канча жылдан бери тил окудум, канча жылдан бери аракет кылып ошол чет өлкөгө чыгайын, эл көрөйүн, жер көрөйүн деген максатта ушундай аракеттерди кылып, анан мына эми үзүрүн көрө турбаймынбы деген учурда ушул балким эме бешенеге деп коет, бешенеге жазылбаганына байланыштуубу бир нече убакыттан кийин эле кайра Кыргызстанга келип калганга туура келди да. Бирок мен ага канча финансылык жактан дагы, моралдык жактан дагы көп энергиямды жумшагам. Бирок кайра келгенге туура келип калды. Анан ошол учурда канчалык эмгек кылып, канчалык аракет кылсаң дагы ушул тагдырыңа жазылбаса ушул турбайбы деген ойдо ушул чыгарма келип калды да. Ошондо жазылган чыгарма. Ушундай. Сонун мындай кыйынчылыктар болбосо, мындай сонун ырлар дагы болбойт. Кандай калуу тилек каалаганды билбей турам. Жакшы ырлар жазылсын десем, балким сизге бир жагынан терс нерсе каалагандай болгондой сезилип жатат. Биздин толкунубузга кошулган угарманыбыз бар экен. СМС билдирүүсүн окуй кетейин. 5945 номурундагы угарманыбыз жазып жатат. Салам, окей дейт. Саламатчылык. Менин суроом Арзыбек мырзага. Негизинен ыр жазууга шыгы бар, бирок чыгына албай жүргөн, кандайдыр бир критикадан корккон акындардын өнөр ошондой акында дейт. Өнөрдү баштап келе жаткан жаш акындарга кандай кеңеш бересиз? Аябай жакшы суроо. Аябай сонун суроо. Балким жаш акын болуп мынтип көп элге таанылбаган акын катары жооп беришим туурабы, туура эмеспи билбейм. Ал даражага жеттимби, жетпедимби билбейм, бирок эгерде чын эле ушинтип сурап аткан болсо, мен өзүмдүн оюм менен бөлүшөйүн. Башында уялбаш керек, тартынбаш керек, анан аракет кылыш керек деп ойлойм да. Ар бир адамда бизде талант бар, аны өстүрүш керек. Эмгек менен гана өстүрө аласыз да. Анан бирөө ойлойт, бул сонун акын, бул жаштыгынан эле ушундай, же болбосо мындай, буга тубаса берилген талант, анан менде андай жок болсо эмне кылайын деген ичинен ушинтип эле ойлонуп коюшуп эле акырын басып өтүп кетишет да. Бирок чыгаан жанакы эч нерседен кайтпагандар ошол нерсени кайра практика кылып атып, кайра аракет кылып атып ошол нерсеге жетишет. Мен деле башында кыйратып деле эме кылбай, өзүм бул кичинекей чымындай болгон талантыма ар кандай нерселер менен эле жүргөн болчумун. Анан кийин гана катуу аракет кылып, ошонун үстүнөн иштеп, акындар болсо алар менен сүйлөшүп, алардан кеңеш сурап, ушинтип эле жүрүп, анан балким ушундай жакшы ырларды жаратканга жеттим десем болот да. Анан уялбай эле чыгарып, эл эмне дейт, анан бул туура эмес болуп калса эмне болот дегенден коркпой эле башында баштай берсе, буюрса жанакы эме деп коет эмеспи, тартылуу закон деп коет эмеспи. Анан өзү аракет кылып баштаса, ошол эмелер тартыла баштайт да. Балким келечекте ушул жаш акын менен балким жолугуп, өзүбүз сүйлөшүп калабыз, бири-бирибизге кеңештерди беребиз дегендей. Анан чыгарып баштагандан кийин өзү эле тартылып ушундай акындардын чөйрөсүнө кошулуп калат, чыгармачыл адамдардын чөйрөсүнө кошулуп калат. Анан алардын катарында кошулгандан кийин өзүнүн билинбеген акыбалда эле ушул ырларынын дагы немеси маани маңызы жакшыра баштайт дегим келет да. Анан коркпой баштай берсе эле, буюрса баары жакшы болот. Кандай сонун, ооба. Жаштын ката кетирүүгө акысы бар деген сөздү дагы ушул жерде айткым келип турат. Ооба, сиз акындык жолдо жаш болсоңуз, ката кетирүүдөн коркпоңуз, анткени эч ким азыркы болуп турган абалындагыдай төрөлгөн эмес. Же Москва, же Рим ушундай эле жаралып калган эмес бир күндө. Андыктан аракеттин артынан берекет дейли. Айта кетсеңиз, өзүңүздүн азыркы учурда кызматташ болгон же саналаш болгон заманбап акындардан барбы? Заманбап акындардан албетте бар. Менин бир досум бар.
Сыймык деген Айымбердиев деген досум, ошол экөөбүз жанагы университетте окуп жүргөндө эле ыр жазып, ушинтип бири бирибизге ырларыбызды окуп берип ушинтип калганбыз. Азыркы учурда ал Россияда эмгектенет. Ал көп учурда жанагы өзүнүн убактысынын көбүн ушул чыгармачылыкка бөлүп отуруп, ал азыр жакшы жыйынтыктарга жетип, ырларын жанагы ырчылар менен сүйлөшүп, обон жаздыртып, ушул уже жанагы эл сүймөнчүгүнө айланган ырларга да айлана баштады. Ал үчүн досум үчүн аябай мен кубанычтамын. Ошол дос менен гана көбүнчө байланышып, ушун чыгармачылык жаатта санаалаш болуп жүрөбүз. Анан андан башка деле көп жанагы чоң акын, жазуучу байкелерибиз менен, агаларыбыз менен деле азырынча байланыша элекмин. Буюрса келечекте чоң ниетим бар. Алар менен да иштешип, алар менен да кеңешип, алардын да кепке кеңешин алам деген жакшы ниетим бар буюрса. Азыр өзгөчө акындардын саамалыктары көп түзүлүп калбадыбы? Поэзия кечеси же жаңы ыр которулган болсо, же жаңы ыр китеп чыккан болсо, ошого атайын чай уюштурулуп, санаалаштар чогулуп, ыр окуп бири-бирине дагы да өсүүгө мүмкүнчүлүктөр көп түзүлүп жаткан учуру. Андыктан бул жолдо жолуңуз кенен. Ал эми дагы бир ыр суранам, акыркы ыр болсун. Дагы ырыңыздан барбы? Албетте. Бүгүнкү маегибизде апа тууралуу ыр менен баштадык. Анан кайра эле апа менен эле бүтүп калса болбой калат да. Ошон үчүн мен ойлойм, эми апа менен баштап туруп, атаны жөнүндө ыр менен бүтүрсөк аябай жакшы болот деп ойлойм. Апалар дагы, аталар дагы сүйүнүп калсын. Албетте, атабыз дагы сүйүнүп калсын. Атама деген ырым бар. Кеттик. Атам берген тарбиянын жүзүнөн акыл эстүү өстүм го деп түшүнөм. Кантип көптү багынттың деп сураба, атам барды аалам алсыз күчүмөн. Атам айткан акыл насаат күчүнөн адам болуп чоңойдум деп сүйүнөм. Ийгиликтин сыры не деп сурасаң, атам билет, айтчы ата деп күтүнөм. Менин атам кылган иштин бирөөсүн башка бири кыла албайт деп түшүнөм. Үй бүлөсүн багамын деп атакем эмгек кылып алсырады күчүнөн. Кылган ишим, бар талантым, эмгегим, ата сенин бейпилдигин көрүүгө, сенин ордуң мындан кийин атаке, уул кызыңдын жайлуу, сыйлуу төрүндө. Сенин ордуң мындан кийин атаке, уул кызыңдын жайлуу, сыйлуу төрүндө. Балидейли баардык аталар аман болсун, апалар да аман болсун. Ошентип уул кызынын жакшылыгын көрүп, сүймөнчүгүн көрүп, сүйүнүп жүрөшсүн. Ал эми алдыда биз сиздер менен жакшы маанай саатында жолугабыз. Ага чейин коногубуздун акыркы сөзүн алалы. Элге кандай сөз менен кайрылгыңыз келет? Биринчи эле башында айткандай, силердин чакырууңарга рахмат. Ал эми кыргыз элинин акындардын, жанагы жаш чыгып келаткан акындардын келечегине кең жол каалайм. Анан менин ырларым эгерде жакшылап атат. Суу бар. Ошону ичейчи. Урматтуу угармандар, студияда түз эфирде ар кандай учурларга туш келебиз. Кээде техника менен проблема жаралышы мүмкүн, кээде өзүбүз менен дагы. Туура айтасыз, кечирим сурайм. Жаш акындарга келечегине кең жол каалайм. Ал эми эгерде менин ырларым жагып, менин ырларымды укканда балким кандайдыр бир жакшы элестер болгон болсо, менин Instagram баракчама дагы катталып, ошол жактан дагы угушуңуздарды каалайм. Ал жактан Арзу 312 же болбосо Арзу поэзия деп издесеңиздер, мен ошол жакта болом. Анан балким суроолор болсо, балким сунуштар болсо дагы ошол жактан жазып, чалып сүйлөшсөк болот. Анан Арзыбек Жанышбек уулу деп да издесеңиздер, ошол жактан чыгабыз. Ошол жактан көрүшкөнчө. Сонун, мынакей урматтуу угармандар, Арзыбек мырзанын дарегин бире алдыңыздар. Кайсыл жакка кайрылууну билесиздер. Бүгүн бизге суроо берип жетишпей калган болсоңуздар, анда ал өзүнүн баракчасынан сиздерди күтүп алууга даяр. Биз болсо поэзия мүнөттөрүн жыйынтыктап калчу убактыбыз келип калды. Саат 16:57 көрсөтүп турган учуру. Алдыдагы жакшы маанай саатынан жолугалы.